Men ayalım ökөөбүз урушуп кетип, жашообузга точка койгонбуз. Жиним менен телефондон SMS аркылуу талак бергем, бирок азыр жашайбыз, кандай болот? Точкаңар үтүрүп болуп калыптыр го, эмне болду деп. Мындай маселени мен бетпаңда отуруп гана сүйлөшөм, талак маселесин. Жубайлар чогуу келгенде, аялына кол көтөрүп, кылдан кыйкым таап турган эркектердин акыретте жазасы кандай болот? Абдан жаман болот. Ушундай болот, эркек болуп жаралганына абдан өкүнөт булчу. Ошундан көрө аял болуп калсам эмне дейт, урматтуу бир тууганым? Эркекти, аялды уруп башка кылган. Пайгамбарыбыздын колу эч качан аялды урган эмес. Урган эмес. Аял аялдыгын кылат, сен эркектигиңди кыл. Эркексинби кыл. Болбосом жөн жүр. Аял турган болбойт. Шундай өкүнөт, урматтуу бир тууганым. Ал эмес Куранда келет, я лайтани күнтү тураба дейт. Уй, эчки менен эчки сүзүшүп кетет го. Мүйүзү бар, ана мүйүзү токоло сүзүшүп кетсе, өкөнүн сурагы сопку толуп разборка бүткөндөн кийин өкө топурак айланып кетет экен да. Иттер дагы жанагы чоң иттер менен кичине иттер мушташып кетет да. Алар дагы разборкасы бүтөт экен, кийин топурак айланып кетет экен да. Алар тозок бешикке барбайт, ошо менен бүтөт экен алардыкы. Анан жана катын турган эркектер келгенде эшек эле болуп калбаппын да. Жанагы самсы кылгандар бишкектегилер эшек кылып жеп койсо ошо менен жүрүп калмак экен. Мына бүгүн топурак болмок экен деп арман кылат экен. Анан башка бир аялын ургандар кыжаалат кылып ушинтип атканда, азап тозок болуп аткан учурда айтат экен, чочка эле болуп калбаппын дейт экен. Иван чыңгыртып апарып башка бир уруп союп туруп, сала кылып жеп коймок экен, аз топурак айланмак экен дейт экен да. Ошондой күнгө түшүп калбаш керек да. Бирөөгө зулумдук кылсаң, ал зулумдук урматтуу бир тууган басаң кайтып келет. Ошол тетири дуа кылып берсе, дуасы кабыл болуп калып, кыяматта урматтуу бир тууганым жаман жака түшүп каласың. Мен жакында үйлөндүм. Үйлөнгөн кызым кыз чыкпай калды эле. Бирок мен өзүм да убагында таза жүргөн эмесмин. Ошо бир деген ошо. Ошондуктан да кечирдим. Менде да эже карындаш бар. Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп ушул убакамга бардым. Бирок кээде кечинип жатканда көз алдыма аялым мурда жаман жүргөнүн элестете берем. Мага кандай кеңеш бересиз? Малды элестетип атат сеничи. Элестен деле бар, анда деле бар, алдагы бөлөк бир деген элестетип атат мисалы үчүн. Ошого тооба кылышың керек. Илгери бирөө келет, мага урушуп кетти, ажырашабыз дейт. Ана мен айттым, эмне ажырашасыңар десем, ана муну мен эшек деп айтты дейт. Мен айттым, сен дагы бир жолу эшек деп айтып кой десем, эшек деп айт. Болду эми бир-бир болдуңар, кеткиле. Десем, карап отуруп анан кийин кетишти. Ошондой гаптем тууганым. Бир балам бар, күйөөм 3 жылдан бери чет мамлекетте иштейт. Кайнене менен жашайбыз, бирок алар мага зулум көрсөтүп кыйнап жиберди. Акыры бөлүнөбүз деп балам менен бөлөк жашап жүрдүм. Күйөөм акча салбайт, өтө кыйналдым. Кайненемдер да карабай койду. Акыры апамдар үйүнө келе бердим, Бишкекке иштегени. Жөнөдүм. Күйөөм макул болду, бирок иштеп жүрсөм бир талак деп айтты. Мен укпай кайра сурадым, талак деди. Жакшы укпай түшүнбөдүм деп кайра сурасам, талак деп кыйкырып жиберди. Кандай ошону түшүнүш керекпи ошону? Кайра сураш керекпи? Эмне дедиң? Укпай калдым деп. Алтын берип атам дегендей кылып. Ошондо 3 талак болуп калабы, жашаганга мүмкүнбү? Менин кылганым туура, мен эмне кылсам болот? Эми карабаса кеткениң туура, бирок талакты кайра сураганың туура эмес. Менин түшүнгөнүм боюнча сага бир эле талак берген, сен укпай атканча берген талагын кайра айтып атты, кайталагандан талак түшпөйт. Анткени 3 талакты жаңы ниет 3 талак түшмөк да. Ма бир сом деди, дедиң, ма бир сом деди, деди, ма бир сом. Бир эле сом турат да ошондой эле. Ошондой түшүнүктүүбү? Сеники ошондой эле болду, Аллаху алам. Үй бүлөлүк шартыма байланыштуу көйгөйлүү маселе болуп жатат. Сабактан кийин мүмкүн болсо жолуксам болобу дейт. Негизи биз үй бүлөлүк маселе боюнча адайын чакырабыз биз адамдарды. Мен колум бош болуп, курсагым ток болуп, проблемам жок болуп, анан өзүмө жакшы Султан Сулайман сезип отурганда кел деп чакырып анан улган маселени. Анан мындай кыйналып, кыжалат болуп, чарчап турган, тердеп турган учурда мен маселе уга албайм. Ачуң келип, сага туура эмес жооп берип коюшум мүмкүн. Мына бүгүн
O nemede жүрөm, табылды. Алла мүдүнөн анан жүрсөм, аркамда бирөө телефон менен кетип аткан, анан бүтөйүн деп калганда аркама келип, мындай сөмөй менен аркама сайдым мынтипчи. Анан карасам 1 мүнөткө суроо алсам болобу дейт. Мен айттым, жок болбойт, бу жер базар да, бу жер деген табылгы бу жер академия эмес бу жер. Ачуум келди, ошондой да каты жооп берип коюшум мүмкүн да, бирнеке сураса болбойт деп койсом эмне болду эми? Мен деле күнөөкөр, ал деле күнөөкөр, маселе чечилбей калат да. Ошон үчүн ачуусу келип атканда, жини келип атканда, дарыканага баргысы келип атканда, кысылып турганда фатва бербеш керек дейт. Ошого көңүлү силер дагы бизден келдибекке жазылып, анан күткүлө, эгер менден уккунга келсе. Кээде 1 айда, кээде 2 айда, кээде 3 айда жооп келип калат, эгер менден уккун келсе. Болбосо фатва берем, толуп турар, бир эчтик барса 2 адам отурат, мен берем деп туруп. Менден уккун келсе мына ушундай. Мен ошентип кыйнайм, келесиң Баткенден боштон, баягы менен чогуу келесиң, отурасың астында, анчам же сөккү мукканга туура келип калат. Эми сага тарбия бериш керек кана, сага жооп айтып кайра кете бере турган биз автомат эмеспиз, биз инсанбыз, молдобуз биз. Сага үйрөтүш, тарбия бериш керек, кичине лекция окуш керек. Моралдан лекция окубасаң болбойт. Сага өзүнчө аялың өзүнчө окуп, экөөң кичине ушун арап барып берип келип, ана жака кичине күттүрүп, ана айтсаң сага сабак болот да. Анан жөн эле анан кийин келе берсең болбойт да. Дагы бирөө бар экен. Сабактан кийин жолуксам болобу? Акыл насаат үчүн Аллах разы болсун, же башка күнү болсо да, башка күн жакшы болот иншалла.